Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Унутула баштаган, ордуна оттой ысык, суудай тунук сүйүү берген армандын капилет жерден кайрадан көңүл күүсү, жүрөк эңсеп, көңүлдегидеп тынч албаган махабаты болуп келиши эски жараттын кайрылып кармашынан да жаман. Шум дүйнө деген, кем дүйнө деген, анан ошол дүйнөнү дүйнө тааныган бул өмүрдүн кыскалыгы да, тойбостугу да, кызыгы менен да асылдыгы да ошол. Анда дүйнө кызыгы, жашоо кумары да жок. Антпесе адам акылы мокок, амалы кыска, сөзү чоркок, жүрөгү коркок болбойбу? Бу дүйнө өзү жалгыз, ал дүйнөдөгү өмүр да жалгыз. Ошондуктан бул опасыз өмүрдө каалагандын бүт баарын кайра тартып кылчактабай жасап кал. Өттү кетти таппайсың, өттү кетти сеники эмес. Бул өмүрдө чок болгунда күндүгүңө жорго минип, махабаттын ыракатын татып ал. Жол кызыгын жорго мингенден сура деген ошол. Жалган дүйнө жалган эмес, махабаттан жаралган. Дүйнөнүн бар экенин даңазалаш сенин махабатыңдан деген да ошол. Махабаттан өкүнсөң, аны айыкпас арман, арылбас кайгы кылып азап ойго алпештеп баксаң, арты өкүнүч, алды кызык боло берет турмуштун. Ал үчүн ар бир ишке өмүрдөн орун, тагдырдан таалай таап, ага көргөн күндүн көз мончогу катары баа берип турган ийге. Нурипа ошондой бир өмүргө бир келген, өткөн өмүр жолунун өкүнүчү эмес, кеткен кездин бир керемет мезгилин эске салып, өмүр бою көңүлүнө кубат берип, шат берип жүрөр адамы эле. Тагдыр аны Ташкентке алып барганда казак-кыргыз балдары ай нурунан жаралып, күн нурунан күлкү алган кыз үчүн кырылып кала жаздаган. 1922 жылдын күзү. Кайыптан бүткөн жанга окшоп, Касымга Нурдун кызы туш келди. Бул ким эле, кайдан келди эле деп буйдала калып жол алды. Казак-кыргыз агартуу институтунда саналуу гана кыргыз жаштары бар. Бири-бирин бир үй бүлөнүн балдарындай билишет. Кыргыз тургай казактарды да колго салгандай таанышат. Алардын арасынан да мындай жылдызы төгүлгөн кызды учуратпаган. Кайдан чыга калды экен? Касым түйшөлө берди. Кечинде ошол агартуу институтунун алдындагы 2 жылдык курска келген жаштар арасына комсомол иши боюнча уюмдаштыруу жумушун жүргүзмөк. Ошого карата жаңы иш пландар менен даярданганы бараткан. Кайра-кайра арт жагына кылчак карай. Институттан узай берди. Алиги ай перидей болгон кыз ал чыккан институттун имаратына кирди. Касым аны эле салган жок. Курска келген жаштарга бир күн мурда барып, алардын айрымдарынан муктаждыктарын сурап, жакында комсомолдук ишти уюштураарын дайындап кайткан. Азыр жүрөгү ток, ооз-эки пикирлешип, жаштар милдетин талкууламак. Ооба, иштин угу ошондой болду. Кадимкидей сүйлөп, жаштар үчүн кандай иштер бар экенин, эмне деген уюмдар иштеп жатканын, адабият, маданий кружоктордун милдетин айтып, куду Макжан Жумабаев агайынын лекция окуганын көз алдына келтирип сүйлөп жаткан. Сүйлөп жатып эле капыстан Касымдын тили буулду. Ойноктогон көздөрү муңайым тартып жалдырай, алды жакта отурган жанагы кызга тигилди да калды. Кең бөлмөнүн ичин жым-жырттык басып, саамга болсо да Касымдын коңур үнү угулбай турду. Бөлмөдөгүлөр делдее түштү. Не болгонун айра таанып биле электе ал өзүнө келип, тамагын жасамыш этип, жоготкон оюн таба албай карбаластагансыды. Карабайын деди. Болбоду. Кайрадан өзүн өзү башкара албай, кайрадан жоготконун тапкансып, жанагы кыздын карегине кареги урунду. Ошолбу? Ошол эмеспи? Ошолбу? Ошол эмеспи? Өзү угуп, көзү сүйлөп, жүрөгү көрүп жаткансыды. Ошолбу? Ошол эмеспи? Өзү издеп, көзү таап, жүрөгү жетелеп жаткансыды. Кашкардын кара чайындай карагат көзү моймолжуп, бир жараткан бир жолу гана, бүт пендеси суктанып карап турар кылып, жетпегени тургай, жеткени да өмүр бою суктанар кылып жаратып койгонсуп, ооздон түшүп, карекке кире калгандай болуп жатырап турду. Ошолбу? Ошол эмеспи? Оюна көнүп, кызгалдак болуп, кызарган көзүнүн чачыраган нуру болуп, ошол кызга барсам дейт.
жалдыраган каректин курчу болуп, ошол кыздын колун кармап көгүчкөндө көрүнгөн бул перинин ай нурунан жаралган ак маңдайын, ошол бир үзүм шооладай маңдайга билинип билинбей төгүлүп турган үлбүрөк назик саамайын, жандуудан али көрө элек жаңырган айдай калем кашын кайра бирок ушунчалык аяр тиктеп, ушунчалык сылык сыпаа сыласам деди негедир. Анан анын аткан таңдай алкымы, куш мүрүсү өңдөнгөн эки ийини, ошол эки ийинден ылдый көздөй жарышып түшкөн ак күмүш сымдай элес берген эки колу, кызыл кымкап кемсели, кыт куйгандай жарашкан кыл миздүү кылыч кынындай кымча бели Касымдын көз отун туткундап, өзүнөн карыш жылдырбай койду. Сыртынан комсомол милдетин аткарып, ичинен ошол эмеспиге оңгулукту жооп таба албай кыйналган Касым ал жолу эмне сүйлөп, эмне суроо болгонун азыр жакшы биле албайт. Бирок андагылар кийин ошондогу сүйлөгөнүн жомуктоп айтып жүрүштү. Укмуш сүйлөдү, жаттап алгандай бир токтолуп койбоду дешти. Мүмкүн ошондой болсо болгондур. Бирок аны өзү таразалай албайт. Чок менен музга урунуп, дүйнөсүн таппай, дүйнөсүн таап, айтор алдан эдей азапка түшүп сүйлөгөн. Бирде ысып, бирде буулугуп бараткансыган. Кайра туруп кара суукта калгандай калчылдагансып, муунуна турбай, бутунун жиликтери кандайдыр бир керемет күчтөн улам ээрип кеткенсидей болгон. Ошол жыйынга Уда комсомол кандай болушу керек, милдети эмне деген темада талаш жүрүп, ошо талкуудан Касым кичине сеп алгансыган. Өзүнө өзү келип, адашкан акылын пештеген. Жанагы кыз талашка орду менен катышкан. Айрыкча ал кыргыз тилинин жаштар арасындагы ролун айтып, бу жерден чыгып жаткан гезит журналдарга кыргыз турмушун, жаштар маселесин чагылдырган макалалар аз жарыяланып жатканын белгилеп, лекциялар дээрлик казак, татар тилинде экенин айткан. Гезиттик материалдардагы кыргызча тексттер, көркөм чыгармалар таза кыргызча эместигине токтолгон. Татарча, казакча сөздөр коштоло жазылганын, ал канчалык түшүнүктүү болсо да кыргыз жаштарына кыргыз айтып жаткандай таасир бере албастыгына күйүп жанган. Билген адамга бул оңой маселе эмес эле. Экинчиден, бул иш дал ошол Касым Тыныстановго комсомолдук тапшырма, жооптуу милдет катары тагылган иш эле. Сиз чыгарма жазган таланттуу жаштардын бирисиз. Ишти өзүбүздөн баштайлы. Кыргыздарга кыргызча жазыңыз. Гезит журнал канча кечигип колубузга тийсе да, биз анын бир ай мурда чыкканына карабай, алган күнү жарык көргөн катары окуйбуз. Ак жол, тилчи өңдөнгөн гезиттерди баргандар өз эрки менен алып барышат. Чогултуп болсо да кыргыз жаштары окуган жерлерге жеткирүү милдетин уюштуруңуз. Ташкентке, Алматыга окуу деп келгендер эле комсомол болуп, кыргыз жериндегилер жаңычыл жаштар болбой калабы? Колдон келсе Каракол, Токмок, Түп, Пишпек, Ош, Жалал Абад өңдөнгөн жаштар уюмдаша баштаган жерлерге жеткидей иш жүргүзүү зарыл. Биз ушул жерден ошолорду үндөгөндөй бололу, деп сүйлөгөн Нурипа. Касым баш ийкеди. Туура маселе көтөрдүңүз. Аталган ишке сиз да катышып бериңиз. Жардам, кеңеш кылыңыз дейин деп барып, эмнегедир токтолуп калды. Ички туюму ага жол бербей койду. Жок, жол бербей эмес, батына албады. Айы оңунан жаңырып турган Касымды алакандын отундай болуп көрүнгөн мына бул кыз дил дүйнөсүнө чок салып, бейпил күнүн бел ашырып, жаны кылычтын мизине түшкөн турмушту берип жаткандай болду. Анткен менен анын акылы кулун туйлашынан кутулуп, кантсе да көкүрөгү бир аз жеңилдеп, коймаарик тартып калган эле. Ошол экен, деди терең дем ала. Ошол экен. Ушинтти да жанындагы өзү теңдүү көрүнгөн ак саргыл жигиттен бул кыздын жайын сурагысы, колдон келишинче тактап билгиси келди. Аны жалт карап алды. Оюндагысын айтайын деп баратып, кайра айнып кетти. Мен эмне болуп баратам? Өзүмдү өзүм башкара албай калгам го. Адам айныганда ушундай болот дейчи эле, бир балекет башталганы калды окшойт. Бул жигит аны кайдан билсин? Өзү казак элинен келсе, кыргыз кызын, балким бул өмүрүндө биринчи ирет ушул жерден көрүп жаткан байкуш чыгар. Дөөдүрөбөйүнчү,
ар нерсенин чеги орду болот эмеспи? Керек болсо бул кызды өзүм эле өзүнөн сурап алам. Жаным жок бекен, деди. Биз менен 6 кыргыз окуп жатышат. Ош аймагынан 4, анын 2 өзбек окшойт. Тигил кызыбыз өзүнөн өзү сүйлөп кирген жанагы ак саргыл жигит кайра унчукпай калды. Касымдын чыйпыйы чыгып, чыдамы жарылып барып токтоду белем. Кызыл күрөң жабуу жабылган үстөл үстүн теше тиктеп, таноолору кысыла калып тим болду. Берки да айнып бараткан небеби? Айткан сөзүн ай каратып таштап салды. Тилин тиштеп алгансып унчукпайт. Буга эмне болду? Деди Касым ого бетер туталанып. Сүйлөбөйбү? Айтар жерине келгенде тамагына томук токтоп калгансып томсоргон эмнеси? Кудай урган эме го? Тигил кызыбыздын аты Нурипа. Бузулган патефондой болгон немеси кайрадан тилге кирди. Кудай уруп кыздын атын таппай жаткан го. Баятан бери бака томсоруш болгонуна караганда. Сиз тараптан болот экен, Ысык көлдөн. Пишпекке окууга келип, ал жердегилер ушул тарапка жөнөтүшүптүр. Алматыда институт ачылат экен деп ушул жерден угуптур да, азыр курстан окубаймын. Окусам институттан окуймун. Болбосо мени Алматыга жибергиле деп жүрөт. Жер түбүнөн келгенине караганда талабы күчтүү, деди. Кагаздары жайында бекен? Касым шашыла үн катты. Жайында чыгар, болбосо. Эмнеге болбосо? Болбосо алмак эмес да курска. Жайында болсо институттун негизги курсуна неге кирбептир? Анысын билбедим. Өзү кеч келди. Алганына шүгүр деп койду өңдөнөт. Ошондой де. Сөз ушуну менен бүттү. Сүйлөгөндөрдүн сөзү кулакка кирсе кирип, кирбегени талаага айтылып жаткандай болду. Касым башканын баарын унутту да кайрадан тигил кыз жөнүндө ойлоно баштады. Кандай болуп кетти экен? Аты ким дедиң? Жанындагыга кайра кайрылды. Кимдин? Сүйлөп жаткан жигиттинби? Жок, тигинин, жанагы кыргыз кызынын. Касыке, анын аты Нурипа. Нурипа? Ооба, Нурипа. Ата энеси койгон аты Нурипа болгон окшойт. Анан кайсы бир жерден окуганда татар мугалим ушундай жазып, ушундай айтып койгон го. Өзүнүн айтымы боюнча ушундай имиш. Бирок жакшы ат экен. Жаңы ысым экен. Өзүнө да жарашат. Тыңгыз, комсомолдук окууга тартуу керек. Колунан иш келчүдөй. Ошенткиле, ишке тарткыла. Кыздарга басымды көбүрөөк жасоо керек. Аларды эске салбай жатабыз. Касым өзүнө келди. Жоготконун тапкандай, турмушуна бир жаңылык ачкандай жеңилдене сүйлөдү. Көз мончок гүлгө кол созгонда, көз артканда көп болот. Нурипага болгон мамиле да ушундай болду. Касым аны билет. Ошон үчүн анын караанын карегинде сактап, көңүлүндө кармап жүрдү. Анан алар иш боюнча, окуу тарбия маселеси боюнча мамиле түзүп кетишти. Көрсө, ал экөөнүн тааныштыгы аз болсо да, окуучу жана мугалим катары Каракол аймагынан башталыптыр. Ооба, мугалим демекчи. Касым да окууга кетер алдында айылдагы балдарга мугалимчилик кылган. Бир курдай 4-5 балага мугалим болгон. Андан бери 3-4 жыл өтүп кетти го. Чийден калимсап жасап, карагаттан сыя эзип, ушул кызга арип таанытайын десе, мен баарын билем, мага мугалимдин окуусун окутуңуз деп талап койгон ушул кыз болчу. Кантип мугалим болосуң? Дегенде тамга таанып, окуганды билиш керек, жазыш керек, деген Касым ага. Тамга да тааныйм, китеп да окуйм. Мага болгону мугалимдик гана жетишпейт, деген мунусу. Балдар күлгөн. Күлгөндө иш эле. Көрсө ал Байсоорундан окуп, каржынын жоктугунан окуусун Караколдон улантамбы же улантпаймбы деп жүргөн кез экен. Кийин окуусун ошо Караколдон улантып, зээндүүлүгүн байкаган татар мугалими жардамын өз мойнуна алып, татарча мектептин негизги классына киргизиптир. Андан окуган соң ыкчамдата өздөштүргөн окуучу катары Пишпекке окууга жөнөтөлү дешет. Атасы кыз баланын сыртта жүргөнү жаман болор, алыс жерде не болот деп көңүлдөнбөй жатып, араңдан зорго батасын берип, багыңдан көр балам деп уруксаат кылат. Ошондон кийин Пишпекке келет. Окуу мугалимдик эмес болуп чыгат. Нурипа алып келген агайына чыр салат. Мугалим болом деп ыйлаган кыздын көңүлүн кыйбаган татар мугалими анын талабын орундатмак болуп, барбас жердин баарына барат. Алматыга окууга балдар кеткенин, анын артынан жеткирүүгө боло турганын, баягы Дарил мугалимдерин даярдай турган мектепке бара берсин. Жакында институт болот дегенин билет. Кыз андан баш тартат.
Ошол кезде татар агайы Ахмет Хайсиндин жакшы таанышы, ушул Көгүлтүр көлдүн кулуну Асанкан Жээнбаевдин жардамы менен тааныштан тааныш таап жатып, аз гана топ түзүлүп, атайын сураныч иретинде өтүнүлүп ушул окууга, курска макул кылышат тиешелүү чоңдорду. Ал кезде Асанкан Жээнбаевдин ооматы келип, эртеңи бүгүн көрүнүп турган кыргыздын мыктыларынын бири болчу. Москвадагы чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинде кадимки Төрөкул Айтматов, Исабек Үркүнчиев, Эркинбек Эсенамановдор менен бирге окуп жүргөн кез эле. Нурипанын Ташкентке келишинин тарыхы ушундай болгон. Мына эми ал экөөнүн ортосундагы окуу, комсомол иши, жаштар маселеси акыры жакын санаалаштыкка, ага карындаштыкка дегендейби, Айтор кандайдыр бир кыйбастык сезим коштогон мамилеге айланып кетти. Сабактан кийин кээде чогуу болушат. Кино, концерт дегендей жаштар жыйналчу жерге да чогуу барып калышат. Бир күнү казак жаштарынын комсомолдук кечеси болуп калды. Эмнегедир Касымдын шашылыш иши чыгып, курстагылар кайрылбай кетти. Бара берейин, балдар чогуу келишкендир деген. Ошенткени да бир чети түзүк болгон экен. Кече башталып, жаштар жайланышып калыптыр. Базаркулдар өзүнчө экен, жанынан орун алды. Үгүт сөздөр сүйлөнүп жатканда ал эмнегедир ысык көлүн, Кыргыз ала тоосун ойлоп, үшүгөн денесин жылыта албай отурду. Кайра көлүн эстей бергенден улам өзүн алаксытайын дедиби, Айтор ал Базакесине кайрылды. Баягы иштер эмне болуп жатат, Базаке? Сен жакшылап сүйлөшсөң болот эле. Сүйлөшкөнбүз. Осмонкулдан да айттырдым. Ага да макул болуп жатат, бирок азыр эмес дейт. Кышкы экзаменин көрөлү. Талаптагыдай болсо, анда институттун негизги курсуна экзамен менен которгонго болот. Болбосо эмдиги окуу жылында сөзсүз бияктан окуйт. Ал турган иш, Касым. Карындашыңа ушундай деп айта бер. Андан көрө сабактарын бышыра берсин. Жардам кылабыз дешкен. Сага айтышкан турбайбы? Айтышкан. Болду. Айтылган соң аткартабыз да. Өзүң эле чече турган иш. Биз жаштар кеңеши каршы чыкмак белек. Осмонкул болсо ооз ачелек деле сени колдойт. Шартылдаган эмени токтотуп көр. Комсомол колунда турганда. Ага түшүндүргөм. Маселени чогуу коебуз. Учуру келсин. Сен эскертип ишти өзүң баштап бер. Шаардык комсомол комитетинде ишке тартабыз, деген. Болданда сабагын бышыктасын, активист болсун. Кыздар арасына саясий агартуу ишин жүргүзүүнү ошого тапшырдык. Жакшы болуптур. Өзүң жардам бер, кеңеш айт. Эмне керек болсо биз деле жардам берели, чогуу иштейли. Иш баарыбыздын милдетибизде эмеспи? Жардам берип жатам. Ал өзү кайда? Бул жерге келди беле? Билбейм. Мен редакциянын иши менен азыр келбедимби? Анын көрүнгөндөй болгон жок, же мен эле байкабай калбасам? Касым отургандарды бир сыйра карап чыкты. Көгүчкөндөй болуп көрүнбөс жерде эле отурбаса, көзгө чалдыккан жок. Кеченин орто ченине чейин аны көрө албады. Анан алдан эден кабатыр болгонсуп отурду да сыртка чыгып кетти. Көчө көңүлсүз экен. Андан көрө Нурипа тарапка барайынчы. Эмне кылып жатты экен деп Ташкенттин күзгү керимселине көкүрөк тосо алдыга умтулду. Санасы тынбагандыктан барып келейин. Сабак даярдап жатса институттан окуу жөнүндөгү маселенин жайын айтып кубантып коеюн деди. Ал турган бөлмөдөн жарык көрүнгөн жок. Демек бир жактадыр. Балким кечеде го деди да, терезе туштай басып, ойлогонун кайрадан таразалап жүрдү. Эми ушул жерде тура беремби? Бирөөлөр көрсө терезесин кайтарып калыптыр дебейби? Ия, айтчулар чыгат. Андан көрө бөлмөсүнө барбаймынбы? Эшик тоскон кемпирден сурайбаймынбы? Ушуну ойлоду да сүйүнүп кетти. Баятан бери башына эч нерсе кирбей жатты эле, эми минтип элде жок акыл тапканына кубанып алды. Кубанбаганда эшикте жүргүчө үйгө кирип дайындар эген билип алгынга не жетсин. Атаң көрүү, деди эшикке жете берерди. Мен эмне болуп жүрөм? Ушул акылда бир мандем бар. Терезесин карап темтеңдебей бая эле кемпирден сурабаймынбы десең? Түбү ата, Ташкентке азыр келгенсип талааны карай бериптирмин да. Жеңилдей түшүп каалганы ачты эле алдынан Гүлсана апай чыкты. Аны биердегилердин баары Гүл апай дешет. Касымды баласындай тааныйт. Сени эшикти бек экен деп кирбей жатабы деп утурлай баспадым беле? Кайдан? Балдардын кечеси бүттүбү? Бүт элек апай, ошол тараптан келатам. Кир анда, мени менен божураш, кеп салышалы. Кирейин. Тиги биздин карындаш кечеге барбаптыр. Бөлмөсүндөбү десем жарыгы жок.
башка иштер менен жүргөн го. Жанагы куурчак кызбы? Ооба, куурчак кыз деп коебуз, Нурипада. Мен аны Нурипа ханым деп айтам. Уялып калат. Касым унчуккан жок. Ал бөлмөсүндө жанараак эйтимисип чыйрыгып турам деп кайнак суу сураган. Сыртка чыкса бир сүйлөп тамашалап алат элем да. Жарыгы жок болсо анда уктап жаткандыр. Түнкүсүн көп окуйт, басып жүрө берет. Бая күнү айттым: "Эй, Нурипа ханым, сен бул жерде жашабай эле менин үйүмө барчы. Сени бу жерден бирөөлөр уурдап кетет" десем күлөт. "Сиз жакшылап кайтарыңыз" дейт. Бөлмөсүндө. Ырас экен. Денесинен от жалындын илеби уруп, эти ысып чыгыптыр. Гүл апайдын дарысынан ичти. Анан доктур келди. Ийнесин сайып, дары дармегин дайындап, өзүнө келбесе кайрадан чакырткыла деди. А дегенде Касымды, анан Гүл апайды, анан кандайдыр бир доктурлардын кийимин кийген адамдарды көргөн. Бирок алар бат эле кирип кайра эле кеткендей болгон. Касым менен Гүл апай гана жанынан жылбай, дары берип, чай берип, тамырын кармап жатышкандай болгон. Анан Касым экөө Ысык көлгө кетмек болушкан. Чогуу кетээрин билген Нурипа аны агасындай көрүп, агасынан да жакын адамындай санап, жанынан кетпешин кайра сурана берген. Бир курдай көшүп уктап кеткен, кайра жөөлүгөнсүгөн. "Агай, мени таштабаңыз, мени аяңыз" ушундай деген. Касым аны таштаган эмес, аяган. "Ол да айланайнымай, кайда минтип ооруп калдың экен" деп чебелектеп жүргөн. Нурипа 2 күн төшөктө жатып, анан оңолгон. 2 күн катары менен доктурларга Касым өзү барып турган. Кареги менен тең айланып, кирпигин болуп ирмелип турган. "Нурипа, эми мындан кийин оорубагын. Кыйналып калдың окшойт. Жылууланып, тамактан өксүбөй жүргүн. Элдин баарын коркуттуң. Сүйлөштүкпү?" "Оорубайм, агай. Суук тийген экен да, байкабай жүрө бериптирмин." "Байкаш керек. Бул жердин аба ырайы адамды ылгайт. Башка жактан келгендер ысыктыгына кызыгып, ысык өткөрүп алышат. Жылуу эле туруп ушинтип суугу өтүп кетет. Көнөсүң. Сизге рахмат. Сиз болбосоңуз..." Гүл апайга рахмат. Ал киши болбогондо кирмек да эмесмин. Догдур-погдурду да ошол киши чакырып ийди. Гүл апайга рахмат. Ал кишине түшүнөм, рахматымды айттым. Кыз жер карап калды. Ал да нени айтайын деп барып, бирок айткысы келбеди. Касымды бир карап жерди тиктеп туруп калды да: "Эне атанын колунда эркелеп жүрүп, өйдө төмөндү түшүнбөгөн экенбиз, агай. Сизге рахмат. Эгер сиз болбосоңуз, агамдай айланып, атамдай кагылып жанымда жүргөн сизге рахмат, агай" деди. Үнү буулуп, үзүлүп кайра уланып чыккансыды. Көөдөнүн кандайдыр бир ысык илеп каптай берип, алкымына аптап токтой калгансыды. Ушунун таасириби, же мындайда өзүнөн өзү жаралчу нерсеби, айтор көздөрүнө ысык жаш толуп, капалыктын да, өтүнүчтүн да ызасы эмес, таптакыр башканын, балким кыйналганда кыйынчылык көтөрөр, ооруганда оорусун бөлүшүп алар, ыйлаарында көз жашын сүртүп, сооротуп турары жанынан табылып, ата-энесиндей, бирок ушул азыр андан да жагымдуураак, жароокер мамиле жасаган таянычы бар экенине, ошол таяныч жөлөнүчүнө өзү да татыктуу болуп турганына эмнегедир жетине албай солкулдап турду. Каканактай жарылып, куса оорусу болуп сагынып барып, ошол адамын кучактап алып шолоктоп ыйлагысы, буулуккан бугун чыгаргысы келди. Ооба, ушунчалык дүйнөнүн түбүн түшүрүп, ааламдын артын карартып алууну бир жолу самады эле, бирок анте алган жок. Саратан желге теңселген саргалдак гүлдөй солкулдап, буралып барып тим болду. Жалгыз да, жалгызмын деген да жалгыз эмес. Жалгыздыкты туюп сезбеген, түшүнө албаган жалгыз. Ошентип, бара-бара алардын коомдук иши да, жекече иштери да бир болуп кетти көрүнөт. Ээрчишип жүрүп, элдин макулдугуна кирип, ырас табышып алышты. Баш кошуп бактылуу болушса эле болду деген ыраазылыгын жаратып жиберишти окшоду. Жок, булар ошентип айтышсын, ушундай санашсын деп атайын жасашкан деле жок. Ачыгы аны кааламак түгүл, капарларына да алышкан эмес. Ушундай сөз чыгып кетет деп же кимдир бирөөлөр ушинтип ойлошпосун деген да ниеттеринде жок эле. Ал тургай мындай болоорун, мындай сөз бирин-экин адамдын ортосунда, булардын жакындарынын арасында сөз байлашкандардын алда кандай жашыруун сыры, дил купуясы катары жашап кетишин да билишпеген.
Кыскасы, бул кызык дүйнөнүн кызыл гүл болгон мамилесин өздөрү кийин, элдин баары өздөрүнүн асыл тилегиндей, аруу ниетиндей сезимине сактап алышкан соң аңдап баамдап отурушат. Базаркул менен Касымдын караганы бакканы ошентип Нурипа болуп калды. Айрыкча Базаркулда да жан жок. Кайда болсо Нуруну алып алалы, Нуруга айтып коелу деп турат. Анысы Касымга жагат. Бир мертебе кадимки Макжан Жумабаев Касымга өз катары айткан эле. Окуудай болсун. Чыгармачылык кызылдай мээнетиңе айлансын. А бирок мына бу шамчырактай перинин багын ачкының. Үйлөнөм десең казак-кыргыз жаштары Ташкентти ырга айлантып ийебиз. Я Базаке, кандай дейсиң? Базаркулду жардамчы кыламын да тойду өзүм башкарып берем. Жанага комсомолдун колу бошобогон Осмонкул Алиевди чуркатып коем, уюштурат. Керек болсо өкүл атаңар болгонго да даярмын, деп акылдаган. Андай максат ой жок, агай, Касым көңүлдөгүсүн айткан. Жок болгону бар болот. Кокус баш кошу керек болсо эч тартынба. Андай мамилебиз жок. Жердеш катары, ага карындаш катары эле мамилебиз бар. Макжан элее түштү. Колун жайган боюнча Базаркулга карады. Бир чети ошондой, агай. Мен сизге жайынча түшүндүрөйүн кийин. Жардам кеңеш зарыл чыкса сизге барарбыз, деди ал мукактана. Кандай болуп кетти? Балдар кыздар атүгүл агайларыңарды айткандан улам, мейли сүйлөшүп тургула, деп басып кетти. Касымдын көктүгү да, беттегенден кайтпаган кабылан мүнөз өктөмдүгү да бар эле. Анан ошого жараша алпейим боору кердиги, айкөлдүгү, оңой менен серпилбеген эрендиги, сабырдуулугу жакындарына, аны билгендерге алымдуу кылып турчу эле. Азыр анын көк жалдыгы кармады. Баарын силер чыгардыңар. Мени маскара кылгыңар келген. Кыздын убал сообу кимге? Эмне үчүн адамдын эркиндигин мыскылдап, комсомолду шылдыңдап жатасыңар? Муну саясий маселе катары чогулушка салдырам. Сен баш болуп жооп бересиңер, деди ачуулана. Базаркул күлөйүн деди эле, мунун көкбөрүдөй көшөргөн түрүн көрүп дароо мостое калды. Сөздү айткан жок. Болгону саясий маселе эмес, Касыке. Кантесиң? Деп жанаша басты. Саясий маселе. Болгондо да күн тартибинде күйүп турган саясий маселе. Саясат деген дал ошол тарбиядан башталат. Үгүт насаат ишинен, ушак айыңдан башталат. Антикоммунисттик пропаганда. Андай да эмес. Дал ошондой буржуазиячыл, феодалдык көз караш. Коммунисттик коомдун активдүү мүчөсүн кордоо, шылдыңдоо, жаштарга тескери үгүт жүргүзүү. Базаркул эми чындай албай күлүп жиберди. Күлөсүң, деди Касым аны кекете. Күлкүнүн азабын тарткан кезде күлкү эмне экенин билесиң. Экөө тең эмнегедир унчугушкан жок. Баштары оогон, көңүлдөрүнө туура келген тарапка катарлаша шашып басып баратышты. Кийин Нурипа үчөө бул окуяны айтып алышып, аябай күлүшкөн. Базаркул кайра-кайра айтып, кайра-кайра күлгөн. Нурипанын көзүнөн жаш чыгып, жаны алык албай жыргаган. Ал экөө буга чейин да, мындан кийин да мындай күлүшкөн эместир. Касым бир туруп аларды туурап каткырып, бир туруп момолойдой мостое калып тамашанын кызыгына кыйналган. Болду эми деген сайын Базаркул кайра күч алат. Улам айтканы мурдагысынан күлкүлүү чыгат. Ооба десең, ошондо деле ал үчөө ушол иштин жүзүн ачып, сөз аркылуу дилден дилге макулдук айттырып коюшса болмок. Эмнеге антишпеди? Өздөрү да билбейт. Ойлонуп толгонуп коюшкан эмес. Бүт бардык эле көңүлдөгүдөй көрүнүп туруп алса керек го буларга. Ай, ким билет. Арты эскерме, алды кызык ыр туюлган дүйнөнүн санаты башка, эсеби бөлөк экенин бул үчөө эсине алган эмес го. Кийин капилет жерден Касымдын көкүрөк оорусу кармады. Кармаганда да катуу жыгылды. Ооруканага барганда эти ысып, эсинен танып жөөлүй берди. Ачка калган, күндүр-түндүр тыным албаган. Ошонусу азабын берди. Өзүнө келген кезде Базаркулдан Нурипаны кайра-кайра сурап, эмнегедир тынчы кетип, эмнегедир көргүсү, ушул кезге чейин айта албаган сөзүн айткысы келген. Анан Нурипа келбеген соң, айтар сөзүмдү бүт мамилем, бүт дил тилегим менен, көз нурум менен, кирпик ирмеп карап турганым менен, ал үчүн жашап жаткансыган дем алуум менен айтпадым беле. Түшүнгөндөн улам жанымдын жарымындай, жашоомдун жарыгындай көрөм да. Түшүнгөндөн улам ушунча элдин сөзүн көтөрүп, ушунча элдин каалоосун алып, көңүлүн суутпай менин сөзүмдөй көрүп жүрөт да деп алган. Көрсө, аттигинин десеңчи. Анда ал оорубай эле тагдыры таап, тагдыры кондуруп берген бакыт кушун алдырып ийген тура.
кең дүйнөсү кемип кереңдигине салган тура. Жарык дүйнөсү кашайып көрбөй калган экен да. Мунун баарын кийин Базаркулдан билип отурбайбы ойрону чыгып, омурткасы сыздап. Ошол ак саргыл жигит казакмын деп кагылып турчу Жакшыбай түпкө жеткен экен да. Тагдыр турмуш ташты түшкөн жерине калтырбаса не болот? Нурипа Сары Өзөн чүйдүн бүлөсү болгон. Ушулар эске түштү. Эске түшкөндө да таалайын таап, тагдырдын отун бир жаккан уйгур кызына кыналып, эгиз периштедей болуп көз алдыга тартылды. Калыбына кайрылбас, жоготкону табылбас иш болгон эле. Куландай куушуп келди ал учур. Унутулат деди эле, унутулбаптыр. Буудайык болуп бурулуп келди да ал учур. Булбулдун үнү өчпөптүр. Ак булут көктөн көчпөптүр. Күйгүзбөйт эми деди эле. Күтүүсүз жерден гүл болуп күйгүзүп келди ал учур. Көкөктүн үнү өчпөптүр. Күлгүн чак гүлүн төкпөптүр. Ал кезең бекер өтпөптүр. Ошону айтсаң, кырбуусу күмүш аякка кылкылдата куюлган мына бул ушул насип бактысын берер, өткөндүн ишин жоктотпос бал болор, балким бул дүйнөң тоюп эс алар уу болор бекен түгөнгүр. Көз алдына кайыптан бүткөн кош элес мына ушуну билмекке, Касымдын тагдырын сынап, кайрылбас болгон кайгыдан кара тоо кулаар күү сурап, күйгөн ыр сурап тургансыды. Куландай куушуп кубулуп келген кош элестин бири калып, экинчиси кайыптай кетти жоголуп. Элес калып, кайрылып келер бекен, келбес бекен кем дүйнө. Чырпыкты айылы ак жоолук көтөрүп, сыр табакка даам салып тосуп алды аларды. Чырпыкты айылы ак жоолукчан турдубүбүнү түп көтөрүлө алды артынан алкап, чачыла чачып, ак дилдеринен ак тилектерин айтып тосуп алды. Өзүнүн эмес, өмүрлөш болчу адамынын өмүр күнүн тилеген Касымдын башына бакыт кушу коңгой эле жараткан. Жашыл төрдүн жайнаган айгүлүндөй агарып, өң келбетин кайып жасап койгондой болгон бул бото көз жал пери кыз Касымдын балбылдаган жылдызы болгой эле жараткан. Кулун болуп туйлаган жүрөк кыз кучагына арзып жүрүп таап алган асыл жарынын аптабына урунду. Сулуунун аза бою не болор экен жараткан. Ал азыр ушуларды ойлонду. Түйдөктүн түгөнбөгөн жибиндей болуп бул окуя жалгыздык кучагында четинен чубала берди, деги эле түгөнө турган түрү жок. Өмүр өтөрүн өтөт экен, а бирок анын эскерилер жолу болсо ушинтип улам кайра көңүлгө келип, улам кайра баскан жолдун сабагын айтып тура берет экен. Ушу азыр ошондой болду. Кыямат каптап кыйратып кетсе да, түшкө кирбес түрмөнүн ичи кайдагыны гана ойго салбайт. Жалаң ушунун сурагын, Кудай башка түшкүлүк кылбаган ушу жан жегич жайдын турмушун ойлоно берген адамдын ойрону чыга турган. Санаа жеп, убайым көк желкеден мууздап кете турган. Касым ушинтип алды. Өзүнө өзү күч кубат берип, өзүнө өзү бейпилдик каалады. Анан ал 4 капталынан анысы жетишпей жаткансып төбөсү менен таманынан тындырбай да, билдирбей да сазайын берип, азабын көзгө көргөзүп, жанын соруп, кашыктап канын ууртап жаткан жылаандай муздак туюлган камеранын көзгө суук, мел тийген мерез дубалдарын сыдыра карады. Караар замат итиркей келди. Денеси жыйрыла, деми кысыла түштү. Мындайда көздү жуумп, денени эркин, бош таштоо керек. Ал ошентти. Көзүн акырын ачты эле, жанагы сай ташындай мелтиреген муздак дубалдын көптөн бери көрө берип көзүнө тааныш, өзүнө жолдош, калканыч караан болуп калганын туйду. Ошондой болсо да, бул түбүң түшкүр, акылга сыйбас ааламда алыша турган теңи жок сымал сезилген, мына бул ажал, билбес кандуу моюндардын чылк болоттон уютулуп тургузулган, кара чаар жолборс качырып, көк кабылан каарына алып кол салса да бузулгус түрүн жоготпогон бу жайың ага кандайдыр бир сезилип да, сезилбес да жагымы бар жылуулук берип, өзү сыяктуу туюлуп турганын бүт денеси менен билип турду. Бул жерге киндик каны тамбаса да, чындык үчүн чымындай жанын аябай күрөшүп, калыстык издеп, кызыл каны төгүлдү. Балким ошондон уламдыр. Ошондой болуп калды. Андан да
Мына бул көк желкеңе чагылгандын чогу сымал сайылып, как төбөңө канжыттанган албарс миз болуп кагылган лампочканын муздай муздак жарыгы жанды кыйнады. Бул лампочка кадимки лампочка эмес. Маңдайыңда чычаладай күйүп турган сакчы. Ооба, кадимки эле тирүү адам. Ильич шамы эмейле НКВДнын күндүр-түндүр көз ирмебес чак-чыгайдай чакчыйган, төбөлүк эмне айтса дал ошону төбөсү менен жер казып жатып болсо да айтылгандан ашыра аткарган, шири кийгизилип, мешишик маңкурт азабы эс акылын өлтүрүп, маң акылын кайра жараткан жан алгыч болду. Тирмие карап жарыгын чачат да турат. Жарыгы жарык эмейле жыландын уусу, ошо жарыгы жалп өчсө жан жыргаар беле. Нес киши деген айтылчу эле ушул түрмөнүн жан сууруган лампочкасында эме го, деди Касым. Оюна ушул сөз түштү. Түшкөн соң бөр көзүндө күйүп жанып күч алып турган тынчсыздануусу бир аз басаңдай калды. Канткен менен бул жарыктын дарты өттү. Монсуз деле камеранын ичи жарык болмок. Жарык болбосо да ага өз дилинин жарыгы жетишмек. Мунун жанга батып, сай сөөгүңдү какшаткан жалгыздыгы чечекейди чеч кылып, кара башын капшыра мыкчып, мээги мык кагып жатканына карабай, ал ушул саам, түлкү жүрүш, коён секириш жасаган бир кыялга туш келди. Жаны жай ала түштү. Ооба, ал бир туруп өткөн өмүрдө анчейин элес алынбаган, дайыны билинбеген, билинген күндө да кеткен күндүн бириндей баракталып эске түшпөгөн, өктөөсү канбай жөн гана келип кеткен бир өкүнүч өңдөнгөн иш катары кабыл алынды. Канча бир түндү, канча бир күндү кагаз менен кармашып жүрүп өткөрдү. Эми кара, ошонун баары Совет өлкөсүнө, социализмге каршы иштелген кара санатай иш катары саналып, каректен кан, кыл тамырдан кызыл жалын агызып жатпайбы? Акыр бир күн ушундай болоорун баштан билгенде эмне? Ардакташкан жан курбусу Абдукайымдын, Узакбайынын уйкусун салып жата бергенде болмок экен. Эми ошондой шарт келсе, сөзсүз ошентейин. Күндүз да, түндөсү да үй ичин караңгылап салып, Узакбайдын узун уйкусун уурдап алып, каалагандай чер жаза уктайын. Жарыктан качам, жарыкка таптырбай үйкү болуп кетпесем элеби, деп ойлонду. Ооба, караңгылыктын да кубанычы болот. Адам кээде ошону эңсейт, караңгылык менен жалгыздыктын кучагын самайт. Сезе билген жанга анын жарыктан артык жагы бар. Жарыктыктан жоготуп алган нерселериңдин баарын кээде караңгылыктан издеп табасың. Ал да бу дүйнөнүн бир бөлүгү, жарыктыкка бир тең болуп жаралган, адам акылына, күч кубатына баш ийип калбаган табият кубулушу. Мүмкүн караңгылык жок болсо, жарыктыктын күчү, барк баасы мынча болмок эмес. Анын жакшы касиеттери бар. Анда ырда, анда али аягына дээре түшүнүлүп бүтө элек бир керемет да бар. Түшүнө билүү керек. Бул дүйнөдө ашыкча же керексиз эч нерсе болбойт окшоду. Ошону айтсаң, оомал түкмөл дүйнөнүн бир ооматы кейиптенген караңгылык кайдасың? Муңдук менен зарлыктай катар туруп бири-бирин тиктей албас эки көздөй көрүшө да, табыша да албай калабызбы? Кайдасың караңгылык? Кайдасың? Керең үчүн коңгуроо жок дегендей, камера үчүн караңгылык жок болчу. Касым муну билбеди. Канчалык жакын сезилгени менен алар камеранын өзү караңгылык эле. Касым ушундан адашып жаткан. Ал күн чыгыш жакты караган, сөөмөйдөй зымдар менен чатырашкыла тор долгон терезени тиктеди. Темирлери карайып бүткөн терезе эшик тушунан баягы чымчык адатынча жан алы калбай жылаан соруп, ажыдаар кысып жаткансып безенип сайрап жиберди. Сайраганда да жүлүнгө сайып, жүрөктү мыкчып, тирүү жан чыдап тура алгыстай үн салып сайрады. Касым селт эте чочуп кетти да, чыркыраган чымчыктын үнү чыккан тарапка темир тор тешикти теше тиктеди. Ой жеткен менен бой жетпейт. Бой жетпеген соң жайнаган көздүн кылар иши кыска да. Эмне болгон чымчык? Эмне үчүн кез-кезде ушул туштан үн салып, ушул туштун бейпилин чок баскансып безеленип турат? Адам жаныбы, жакшылык жарыгыбы, же болбосо жаныңды шишкебек кылып өмүр бою отко кактаар жамандыктын кабарыбы? Көрө албай койдум, көрсөм болот эле.
Чымчык улам токтой калат да анан кайра жыландын тишинде калгансып жан алыга албай безеленип сайрайт. Азыр да ошентип жатат. Үнүндө күйүт, үнүндө сагыныч, үнүндө кандайдыр бир жалыныч бардай туюлду. Айыпкер Тыныстанов, суракка басыңыз. Касым үн чыккан жок. Таштай катып дел болуп, терезе тешикти карап тура берди. Кыязы укпай калды, өңдөнөт. Касыке, деди НКВДнын кызматкери Темирбек Жумабаев. Сизге эмне болгон? Эч нерсе. Эки колун артына ала, денесин жыйып, буттарын шак бириктире калды. Кечирип коюңуз. Эч ким деле жок, өзүбүз эле. Иш алмаштык. Бүгүн өзүм боломун. Суракка жүрүңүз. Тергөөчүңүз келди. Барайын, деди Касым эшик тарапты жалт карап. Шашылбаңыз, баягы ишта. Акыбалыңыз кандай? Жакшы эле. Жакшы болгондо. Жылыш жок, эски оору да, мурдагыдай эле. Чыдаңыз, иш оңолуп кеткиси бардыр. Чыдаймын, чыдабаска айла жок да. Көп ойлонбоңуз, бул жердин тартибине көнүп алыш керек. Түрмөдө отурам дебеңиз. Жөн эле өз жашооңуз катары бүт баарын кабыл алыңыз да, жүрө бериңиз. Ошентиш керек окшойт. Көнбөгөндүк да. Бүт баарына кайдыгер караңыз, жүрөгүңүзгө жакын албаңыз. Антпесеңиз кыйнала бересиз. Кантип кайдыгер болуу керек? Боло албай жатпаймынбы? Аракет кылыңыз. Сиз эмес, мен да ушул иштен санаа чегем. Кээде уктай албайм. Түшүмдөн чочуп ойгоном. Бул жердин азабы жаман. Нервти жейт да. Ошентет экен. Ошон үчүн кайдыгер болуш керек да. Касым үн чыккан жок. Кайдыгерлик да жакшы нерсе экен, деди Темирбек. Коркпоңуз, жаман нерселерди ойлобоңуз. Жүрүңүз эми, өзүңүздү кармаңыз, ачууланбаңыз. Салабаттуу жооп бериңиз, бүттү. Ал эч нерсе кыла албайт. Сурак деген суракта. Ачууланбаңыз. Макул, Темеке, макул, ошентейин. Алдыга басты. Касым белеске чыккан жалгыз түп ыргайдай болуп ыргалып, карааны көзгө илешип да илешпей, уясына эмеле отурган күндүн шаңкайган көктө калган алсыз, акырындан билинбей өчүп бараткан кызгылт нуру сымал уламдан улам байкалбай жоголуп жаткансып, күңүрт узун коридордо арып бүткөн аргымактын соңку кадам шилтешиндей теңселип, акыркы деми, акыркы күчү калгансып, башты жерге салып элкейи кетип баратты. Теңирден жалгыз бүткөнсүп, текебер мүнөз көрсөткөн тергөөчүсүнө дагы канча жолу чакырылат. Кең болсо да ал үчүн куш өт алгыстай тарап бүткөн, ар качандан бир качан тумандап тургансыган тозоктун көпүрөсүндөй көрүнгөн мына бул коридордун бир учуна дагы канча жолу кадам сала алат? Эч ким билбейт. Сур учурган жаза, суракка дагы канча жолу барат? Анын ушул барышы акыркыбы же акыркы эмеспи? Муну да эч ким биле албайт. Жан сууруган тергөөдөн канткенде жаны жай алат, канткенде гана каргадай башы аман калат. Муну да эч ким биле албайт. Арыктап бүтүп, ач арбак болгон бир караан алдыга түшүп, эч ким укпас арманы бүтүндөй тулку боюна уютулган коргошун кылып чөгөрүп, анысын араңдан зорго көтөрүп, далай бороон чапкынды баштап өткөргөн куу арчанын жалама зоодо калган бир кулач тамырындай көрүнүп кетип баратты.